Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, ардактуу агайын туугандар. Ар бириңиздерге Аллахтын жакшылыгы, мээрими, берекеси жеткен болсун. Бүгүн дагы бир жолу сиздер менен маанилүү бир дини маселени бөлүшмөкчүбүз. Ал зекет тууралуу болмокчу. Урматтуу мекендештер, зекет деген бул өнүү, өсүү дегенди билдирет, ошондой эле тазалануу дегенди да билдирет. Кур'ан-ы Каримде 30 жерде зекет тууралуу сөз өткөн, термин айтылган. Мына ошонун 27-синде зекет менен намазды Алла Таала бирге айтканда, Акимус салата ва атуз зака дейт да. Ошол намаз кылгыла, зекет бергиле дейт. Эмне үчүн дегенде карасаңыз, зекет бул мал мүлк менен болгон ибадат болсо, ал эми намаз дене менен ибадат болуп атат да. Экөөсүндө бириккенде кадыресе инсандыгы, адамгерчилиги калыптанып атат да. Алла Тааланын алдына кулчулугу калыптанып атат. Мына ошондуктан Алла Таала экөөнү дайым уйкаш айтты да бизге. Ушунун бүгүнкү күндө сиздер менен биз зекет жагын иштей турган болсок, Алла Таала зекет берүүнү бизге парз кылып буйруп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 5 нерсе исламдын түркүгө негизи деп айтты. Ошонун экинчисин эле бул зекет деп айтты да. Көрүңүздөрбү? Зекет менен биз кадимкидей динибизди түптөйт экенбиз. Зекет менен кадимкидей биз өздүгүбүздү бекемдейт экенбиз. Алла Тааланын алдында кулчулугубузду бекемдейт экенбиз. Ал эми зекет бул ким тарабынан берилет дегенде, шариятыбыз айтты, бул колунда бар адамдар зекет берет. Колунда жокторго жеткирүү үчүн. Айтайлы, бүгүнкү күнү Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы, аалымдар кеңеш тарабынан такталып, бекитилген фатва чечим ушундай болду. Алтындан эсептегенде 87,48 грамм ошол алтын өлчөмүндө сизде байлыгыңыз болсо, же анын акчалай байлыгыңыз болсо, ошол мүлк жыл айланып сизден түгөп калбаса, 1 жыл толсо ошого, ошонун 40тан 1-ин зекетке берет экенсиз. Бул 2,5% болот. Болжолдуу түрдө бир 6000ге жакын болуп калат да. Бул 20 мискал алтын деп айтылат. Андан кийин айтайлы, күмүштөн дагы өлчөнөт, нисабы өлчөмү күмүш менен дагы өлчөнөт. Бул 200 дирхам деп айтылат. Бул граммдап айтканда 612,36 грамм өлчөмүндө бул 40 миңге жакын акча болот. А жогоруда алтындыкы 235 миңге жакын болсо, күмүштүкү арзаныраак болуп атат да. Алтындыкы ошол жасалга болбогон лом алтын деп айтылат. Ошол баасы 87,48 граммдыкы 235 миң болуп атат. Бул орточо баа. Бүгүнкү ошол орточо баа эсепке алынат. Андан кийин күмүштүнкү дагы 612,36 граммы орточо баасы 40 миңге жакын болуп атат. Бул анын 40тан бири 2,5% бул айтайлы 1000 сомго жакын болуп калат да, урматтуу агайын туугандар. Мына ушул өлчөмдө акча сизде топтолсо, өзүңүздүн үйүңүздөн, унааңыздан, кийим-кечейди иш-аяк, турмуш тиричилик, сырткары зарыл жашоого керектүү болгон мүлктөн сырткары ушундай акча топтолсо, же бир соода бизнес бар, ошондой бизнесте буюмдарыңыз бар, товарларыңыз бар, аларды акчага айлантканда ушундай бир көлөмдө акча болуп, түшүп кетпей, саны жыл айланып, 1 жыл толсо, ошонун 40тан 1-ин, урматтуу агайын туугандар, зекет катары берсеңиз, кадимкидей тазаланып,
аруланып алат экенсиз. Муктажга жеткирсеңиз, колунда жокко жеткирсеңиз ал акчаны, жетим жесирге жеткирсеңиз, окуучу студенттерге жеткирсеңиз, деги эле жолоочуга жеткирсеңиз, муктаж болуп ошо зекет алуучуларга ошол акча жетсе, же өзүңүз жеткире албасаңыз, кайрымдуулук фонддор аркылуу жеткирсеңиз, кайрымдуулук жеткирем деген ошондой кызматкерлер аркылуу жеткирсеңиз, биринчиден ошол мал сизге Алла тарабынан насип болунган мал кадимкидей тазаланат экен. Көрдүңүзбү? Малыңызды тазалап алганга. Анан кадимкидей берекет болот экен. Себеби зекеттин бир мааниси береке дегени да билдирип атат да. Андан кийин кадимкидей малыңызда кайра өнүү, өсүү, артыш болот экен. Себеби зекет бул арттыруу үчүн малыңызды берген нерсе да, кемейтүү үчүн эмес да. Карасаңыз, кемейип калат деп ойлобошуңуз керек экен. Ушуну берсем, 40тан 1 мүлкүмдү зекетке берсем, акчалай кылып берсем, бул мал мүлкүм кадимкидей артат деген ниет менен берсеңиз, анан кийин бул ибадатка айланып калып атат. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн берсеңиз, бул чоң эле бир ибадатка айланып калат экен да. Андан сырткары, урматтуу агайын туугандар, сиздин ошол зекет берүүңүз менен өзүңүздөгү бир кандайдыр бир сараңдык деген сезимдерден арылууга себеп болуп атат да. Бакылдык деген сезимдерден арылууга себеп болуп атат. Динибиз ошол инсандагы терс сыпаттардын башында ошол сараңдыкты алып келет да. Сараңдык бул дайыма жек көрүлгөн, андан арылуу керек болгон сыпатта. Көп нерсе инсан алганды жакшы көрөт экен дагы, берүүгө келгенде кыйылбайт экен да. Бергиси келбейт. Ошол берүүнү үйрөтүп атат да зекет. Зекет парзы бул берүүнү үйрөтүп атат. Андан кийин кадимкидей бай менен кедейдин ордунда, алуучу менен берүүчүнүн ортосунда сүйүү мээрими, достук, бири-бирин жакшы көрүү сезимин күчөтүп атат да. Бүгүнкү күнү көйгөй эмне, урматтуу агайын туугандар? Колунда бар байгер адамдар кээде инсандар тарабынан жактырылбай калып атат. Кайдан тапты? Адалдан таптыбы? Адалдан табышы шарт экен, урматтуу агайын туугандар. Адалдан тап, зекетин бербесе, ал деле инсандар тарабынан мындай жакшы көрүлбөй кала берет да. Инсандардын назарынан жакшы катары өтпөйт да. Инсандардын назарынан жакшы мааниде өтүш үчүн зекет бериш керек экен, урматтуу агайын туугандар. Зекет берүү менен биз инсандардын сүйүүсүнө, алардын да колдоосуна, инсандар менен ошо муктаждар эл менен дейли, ошол жерде бир кадимкидей достук көпүрөсү пайда болот экен. Колунда бар адамга жакшы көз караш калыптана баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде да ушундай буйрат: "Фаттaqu firasаtal mu'mini" дейт. "Fa innahu yanzuru bi nurillah." Момундун парасатынан сактангыла дейт да. Анткени ал Аллахтын нуру менен карайт дейт да. Иман нуру менен карайт. Имандуунун парасатынан сак болгула дегени, ошол мына карасаңыз, мына инсанда колунда бар байгер, бирок сараң дейт. Өзүнө дагы, өзгөгө дагы бербейт деген сөзгө калбаңыз. Андан көрө кайра берсем көбөйөт экен деп ишениңиз. Дуа тилек менен ошо сөз малыңызга береке келет экен да. Сөз малыңызга артуу келет экен. Ошол эле учурда колунда жокко сиз жардам берип койгон болуп атасыз. Алланын буйругун аткарган болуп атасыз. Ва та'авану алал бирри ва тaqwa, жакшылыкта жардамдашкыла деген, таквалыкта жардамдашкыла деген Алланын буйругуна баш ийип, сиз Алланын ыраазычылыгына жетип атасыз. Чоң бир ибадатты аткарып атасыз. Анан зекет ибадатын ниет менен беришибиз керек. Сөзсүз ниет менен бересиз. Бирок алган адамга сөзсүз зекет деп да айтуунун кажети жок. Өзүңүздүн тилегиңизде, ниетиңизде зекет деп бересиз. Ага бир алуу үчүн эч кандай бир анын шартына карап, анын ыңгайына карап, анын мындай каалоосун сезип туруп, жакшы кылып башкалардын алдында зекет алуучу катары көрсөтпөй бергенде дагы чоң береке бар да. Ибадаттын ошол соопчулуктун купуялуулугунда өтө чоң бир жакшылык бар экен, урматтуу агайын туугандар. Андан кийин көптөгөн адамдар ошол ачык алууну сурабайт да, тилемчилик кылбайт. Сурап тилемчилик кылгандан көрө сурабай, абийирин, ар намысын, инсандык такыбалыгын сактап жүргөндөрдү баамдап, колунда жок экендигин
тактап, айтпастан, билдирбестен барып берсеңиз, ошол жерде өтө чоң сооп бар экен, урматтуу агайын тууган. Андан кийин акчалай жагын айттык. Нак акчанан бересиз. Ошол 235 000 сом өлчөмүгө жетип, жыл бою түгөнбөй турса 40тан бирин бересиз. Андан кийин айтайлы, көбөйсө көбөйгөнгө жараша өлчөмү өзгөрө берет. Көбүрөөк бересиз. Малдан эсептей турган болсок, 40 кой эчкинен 40 эчки, ага да жыл айланып, жыл толгон болсо, анын 40тан бирин. Саны өскөн сайын анын бир эмес, 2 кылып берип арттырып кете бересиз, урматтуу агайын тууган. Уйдан берилет зекет, мисалы 30 уйга жетсе сиздин уюңуз, ал кеде түшүп турат, кеде азайып кетет, бирок жылдын аягында ошондон кемейип кетпей жыл айланган болсо, анда анын андагы зекети 40тан бери болот. Бир жашка толгон кунаажын берилет зекетке. Төө менен топоз бирдей эсептелет. 5 төө же 5 топозго ээ болсоңуз, жыл айланып ошол азайып кетпесе, анын дагы ошол бир кой берилет анын эсебинен, көрдүңүзбү? Муну менен сиз ошол мал жандыктарын дагы ошо берекесин арттырууга чоң мүмкүнчүлүк болуп калат экен да. Ага бир өнү өсүүсүнө чоң мүмкүнчүлүк болуп калат экен да, урматтуу агайын туугандар. Алардын тазалануусуна көп мүмкүнчүлүк болуп калат экен. Элдердин назарын жакшыртат экенсиз, элдердин тилегин жакшыртат экенсиз. Сизге болгон сөз менен сизге жеткире албаса деле, кадимкидей сизге эмне кылып турат экен? Сизге дуа кылып турат да. Колунда кол ачык адам, Кудайым ушу берекесин берсин, апаатын бербесин, мал мүлкү азайбасын деген тилек сизге жаап турат да. Мындай тилек жаап турса, сиздин сөзсүз мүлкүңүз, бул байгерчилигиңиз төмөндөбөйт, кайра артат экен да. Урматтуу агайын туугандар, кээде сурап калышат, ошол атайын тилемчилик кылып жүргөндөргө берсек болобу дейт. Андайларды кесип кылып алгандарга бербеген жакшы кайра. Бул инсан дени башы соо, ден соолугу чың инсан эмгектениш керек. Кур'ан-ы Каримде айтат: Астаиду билла ва ан лайса лил инсани илля ма саа. Инсанга ошол аракетинин гана өзүрү берилет да. Аракет кыла турган мезгилде кээде жаштар болсо деле, жаш кыздар, атайын жаш балдар болобу, кээде мүмкүнчүлүгү бар болуп турган орто жаштагы адамдар кээде ошо тилемчиликке өтүп алганы жакшы эмес да. Улам бетке кагып сурай бергендер, алар кесипке айлантып алган болсо, аларга берилбегени жакшы. Аларды кайра ишке түртүш керек, иштөөгө буйруш керек, аларды иштетиш керек. Анан ар кандай коопсуздуктарды карабай жолго чыгып алгандар деле ошол түрдөн болуп, аларды кайра ишке жок дегенде бир жер тазаласа, ошонун акалса, анан унчукпай ошол коомдун ичинде кимде бар, кимде жок өзү белгилүү болот. Аларга айтпастан эле колунда жокко жардам берип, кол узатып, кабар алып, ошол койсо, ушундай абдан жакшы болот экен да. Рамазан айы, урматтуу мекендештер, кайрымдуулукка да мол айда. Пайгамбарыбыз Рамазан айында болуп көрбөгөндөй колу ачык берешендикти көп кылчу экен да. Кайрымдуулукту көп кылчу экен. Бизде дагы пайгамбарыбыздын үммөтү катары бизде ошондой болуубуз шарт экен, урматтуу мекендештер. Андан кийин бул исламдагы зекет институту деп айтайлы, зекет бул мектеби кадимкидей коомдук беримдикти да чыңдайт экен. Коомдун ортосундагы өз ара ынтымакты бекемдейт экен. Колунда бар, жокко берип атат. Анан мүмкүн болушунча колунда жок деле, мен да бир күн зекет бергенге жетишейин деп эмгектенүүгө күттөшүбүз керек экен. Урматтуу агайын туугандар, дайыма эле алуучу болуп үйрөнбөшүбүз керек экен. Берүүчү болгонго жетишейли деп, себеби берген кол алган колго караганда сооптуулукта жогору турат, урматтуу агайын туугандар. Ошондой соопко ээ болойлу көбүрөөк, берүүчү болойлу деп бири-бирибизди ошол байгер болууга жетелешибиз керек экен да. Ислам ушундай дин, урматтуу агайын туугандар. Ушунчалык социалдык жардамдашууну көздөгөн дин, башканын бактысын издегенге өзү бактка жолугат деген дин да. Өзүңдүкүнөн мурда өзгөнүкүн кыл деген, өзүң ток болуп кошунаң ач болсо бизден эмессиң деген дин да. Мына ушул нерсе бул зекеттин дагы ички сырында жатат. Келиңиздер, зекетти Аллах ыраазычылыгына жетүү үчүн
момун мусулмандар өз ара бири-бирибизге пайдалуу болуш үчүн зекетти ошол калыптандырайлы, зекетти түптөйлү, зекет берүү жолун өнүктүрөйлү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.